Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камшин Кыдырышевич. Мен Ноқат райондун ички иштер бөлүмүнүн Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы, милициянын майору Айпсатар уулу Тимур. Бүгүн 17 ноябрь сиздерге кайрылып жатканымдын себеби аргасыздан кайрылууга мажбур болуп жатам. Себеби Ноқат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Өскеналиев Талгат Акылбекович 2022 жылдын март айынан келгенден баштап биринчи чогулушунда эле биз менен жетекчилик менен көрүшкөндө мен ким экенин билесиңер да, мен министрдин иниси болом, бир айылдан болобуз. Мен айтканым айткандай болот, мен бүт маселени мен өзүм чечем деп чогулушунан баштаган. Келгенден баштап бул Талгат Акылбеков дегенде этика жок. Өздүк курамдын астында жеке жалаң сөгүнүп сүйлөйт. Өздүк курамдын астында аял кишилер дагы бар. Жалаң сөгүнүп сүйлөйт, бардыгын кемсинтип сүйлөйт, бөлүп облас аралыктарды кылып туруп бөлөт. Таластан мындай болчу, Бишкектен мындай болчу, ошто мегестерде мындай эмес депчи. Ошол келгенден баштап бардык кызматкерлерге налог салат ачык эле. Анын арасында мага налог салат. Келгенден бери бунун мажбурлоо кызматыны кылып жүрдүк. Акыры бунун мажбурлоо кызматыны кылбай калгандан кийин мага конкретный асылып, конкретный өзүмө Тимур кетип кал иштен. Кетпесең, мен сенин үстүңөн кылмыш ишин козготконго чейин барамын деп өзүмө ачык айтып коркутуп баштады. Бул мындайча айтканда Ноқат районунун аймагындагы бир-эки кылмышкерлерге кошулуп алган, кылмышкерлер менен дос болуп алган бул мындайча айтканда. Ошол кылмышкерлер аркылуу мен үстүмөн ар кандай арыздарды жаздырып, ар кандай жалгандарды жаап, Ноқат районунун прокурору Муратбеков, Кубаныч Жакшылыкович деген прокурор экөө мен үстүмөн биригип алып, арыз түшүртүп, жалган жалаалар менен. Жардамчынын прокурору түгөл прокурордун орун басары Матов Ислам Серкулович деген экөөлөп бир кабинетте 3,5 сааттан ашык сурак кылышып, андан сырткары кабинетке алып кирип, болбогон иштер боюнча прокурор өзү Кубанычбек Жакшылыкович деген Тимур ушул арыз боюнча күнөөңдү мойнуна алсаң, ишти кыскартып коебуз, болбосо иш козгойбуз деп мени ачыкчасынан коркутушууда азыркы учурда. Андан сырткары прокуратуранын арт жагына ал өтүп алып, Сүйөр деген, то есть Түгөл деген прокурордун жардамчысы ачык эле мага айтат: "Ака, сизге бир жакшылык кылайын. Биздин шеф менен силердин начальник милиционер тил бириктирип, ишти атайын кылдыртып атат окшойт. Себеби мага айтты, ушул Тимурдун деласы боюнча аягына чейин чыгар деп айтты" дейт. Эгер мен айттым дейт, прокурорго айтып, бул иш боюнча далилдер жетишсиз жок, иш козгосом эртең менин үстүмөн башыма тийип калышы мүмкүн десем, ал жагына өзүм жооп берем, ал менин ишим деп ачык эле мага прокуратуранын аркасында айтты. Кечеге күнү 16 ноябрь күнү, то есть бул айткан сөздөрү биз баскан боюнча прокуратуранын өзүндө камералары бар, ошо далил болуп бере алат. Андан сырткары Талгат Акылбекович мына милицияда дагы аймактык тескөөчүлөрдү, участкойлорду мыйзамсыз 45 күн өзүнүн айтымында жеке буйрук чыгарып, роодунун стройка иштерин иштетти. Ал иштеген участкойлордун аймактары 45 күн ачык калды, мындайча айтканда бош калды, эч ким карабай. Анан ушинтип участкойлор аймагында жок болсо, аймагында кылмыш таркатталып атса, анан кийин кантип элдин ишеничин чынактайбыз анан. Ошентип Талгат Акылбеков только өзүнүн кызыкчылыктары үчүн өздүк курамды башка эле нукка буруп бүттү. Бүт жетекчилерди өзүнүн адамдары кылып алган, бардыгыны. Талгаттын айткандарын, кылгандарыны өзүнүн адамдары. Талгат мыйзамсыз буйрук берсе аткарбай койсоң, ал башка чужой адам сыяктуу кылып
Talgat Rood'un ekiге bölüp aldı suu içirүү kılıp. Buga чейин дагы Талгаттын үстүнөн бир канча иштер болду. Эч бир Талгат ордунан кыймылдап койгон жок. Ар бир Талгаттын үстүнөн болгон иш боюнча Талгат ишин бүтүрүп атпаган өздүк курамы мактанат. Мына мен Крышан министр экени далил болду, эч ким эчтеке кыла албай койду деп. Ушул Талгат Акылбековичке, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Сагыр Урбажаевич суранам, ушул акыйкатсыздык менен иш алып барып аткан Талгат Өскеналиевди кызматынан алып, буга чара көрүп берүүсүн суранам. Себеби Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, менин жашым 85 жашта, мына чалым 95 жашта, инсульт. Мен Ноокат районунун тургуну болом. Менин балам Тимур 20 жылдан бери мэрияда иштейт. Шуну Ноокаттын начальник мэриясы кысымга алып атат. Ушуга бир чара көрүп бересиздерби? Карапайым элдин балдары иштебей, чоңдордун балдары иштейби? Шого мен силерден өтүнүп суранып атам.